Кутман кеч. Кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү түз эфирде сабакта сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жаңы окуу жылыңыздардын башталышы менен кандайсыздар? Менин атым Шарапова Нургүл Дөлөсовна. Инновациялык мазмундагы программаларды боюнча улуттук тренермин. Көптөгөн эл аралык долбоорлор менен иш алып барып жүрөм. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу багытында курстарды алып барып, методист болуп иштедим. Жана ушул онлайн курстардын авторумун. Азыркы күндө жаңылануулар көп. Биз курс баштайбыз, 10-октябрга жылдырылды. Мына ошого чейин бүгүн бир сабак өтөбүз, андан кийин дагы бир акысыз сабактар ортодо болот. Анан 10-октябрда курс болот. Бүгүнкү сабагыбызда буга чейин да вебинарларды өтүп келдим эле. Бүгүнкү күндө мугалим кандай болуш керек? Бизде эмне жаңылануулар бар, ошол жөнүндө айталык. Азыр бизге өзүңүздөргө белгилүү болгондой Сингапур методикасы киргизилип жатат. Бул табигый илимдердин мугалимдерин окутуп жатат. Биз эми табигый илимдердин да, гуманитардык багыттагы дагы мугалимдерде ушул методиканы кантип колдонобуз, ошого басым жасайбыз. Бул курста Сингапур методикасы боюнча тренерлер сабак өтөт сиздерге. Андан кийин инновациялык мазмундагы сабактар боюнча, ПИЗа боюнча сабактар болот. 4-5 тренер сабак өтөбүз. 10-октябрда курс башталат. Эми азыр бизде эмне жаңылануулар бар, ошол боюнча айтып өтөйүн. Бул презентациялар Кыргыз билим берүү академиясынын тарабынан жасалган презентациядан РИПКныкы жана өзүмдүн презентацияларымды да коштум. Ар бир педагог, ар бир уюмдун жетекчиси азыркы күндө 21-кылымдын мугалими болуш керек болуп жатат. 21-кылымда мугалим өзгөрүүгө ыңгайлашкан, кызматташа билген, маалыматтык сабаттуулугу бар, жаңыга өзгөрүү демилгеси бар, технологиялык жактан сабаттуу, медиа сабаттуу, үйрөнгөнгө жөндөмдүү, чыгармачыл, ой жүгүртүүсү терең, сынчыл ой жүгүрткөн, ийкемдүү, турмуш менен айкалыштыра билген сабакты, өндүрүмчүл жана заман талабынан артта калбаган заманбап мугалим болуш керек болуп жатат. Мына ушул 2035-жылга чейин биз планетанын тургуну катары биз кандай өзгөрүүлөрдө болобуз жана кандай салым кошобуз деген чакырыктар бар. Бул жерде ошол коомдо өзгөрүүлөр, көйгөйлөр болуп жатат, экологияда, өнөр жайда ар кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Мына жасалма интеллект келип кирди. Мына ушул планетанын тургуну жараны катары биз кандай өзгөрүүгө, трансформацияга ээ болушубуз керек да. Мектептик мазмунда биз окуусулдук колдонмолорду биз стандарттын негизинде колдонобуз. Билим берүүчү стандарт боюнча да сабак өтүлөт мында. Базистик окуу план, анан окуу предметтери, окуусулдук комплекстерибиз бар. Мына ушул азыр жаңылануу критерийлик баалоо да киргизилди бизге. Критерийлик баалоону да түшүндүрөбүз ушул сабакта. Курстун жүрүшүндөчү. Эми биз сапаттуулукка билим сапаты маанилүү. Билим сапатына дүйнө жүзүндө эбегейсиз өзгөрүү шартында дүйнөлүк өзгөрүүлөргө тең келген, биздин азыркы стандарттык мазмунуна жооп берген сабактарды өтүшүбүз керек болуп жатат. Ал үчүн биз мугалимдер үзгүлтүксүз билим алып, анан ушул өзгөрүүгө даяр болушубуз керек да. Окутуунун мазмунун өзгөртүүчү бул мугалим. Коомдо чоң ресурс, чоң фигура мугалим да. Мугалим коомду өзгөртө алат. Биз жаңычыл мугалим болушубуз керек. Бизде азыр профессионалдык кесиптик стандарт иштелип чыккан. Бул стандарттын ичинде мугалим, бул стандарттын дагы өзүн салам сиздерге. Мугалим кандай болуш керек? Педагогикалык кызматкер катары биз үзгүлтүксүз өнүгүүгө бет алган жана ошол талаптарды аткарган атайын мугалим болушубуз керек. Профессиональный стандарт иштелип чыккан. Мугалим мектептеги сабак жөнүндө түшүнүүсү бул биз жаңы формадагы сабакты өтсөк, тарбиянын бир түрү катары биз жөндөмдүүлүгүн өнүктүрсөк баланын, баарлашуунун бир түрү катары балага азыр психологиялык мамилебизди өзгөртүшүбүз керек болуп жатат. Педагогикалык, психологиялык жактан жаңы көз караш, баланын инсан катары сыйлоо, баланын жан дүйнөсү менен эсептешүү, баланы өнүктүрүү багытында. Сапаттуу билим берүүдө биз сабактыбыз уюштуруубуз.
билим чөйрөсүн уюштурубуз, окутуу методикабызды тандоо жана колдонуу компетенттүүлүк баланын жөндөмдүүлүгүн, турмушта билимин колдоно билүүсүн, анан баалоо системасы. Баалоо дагы анализге өттүк. Баалоо критерийлик баалоо. Биз берген тапшырма кайсы критерийге таянып бала аткарышы керек. Мына ушул критерийлик баалоо дагы зарыл. Демек, мугалим бул уюштуруучу, шыктандыруучу, архитектор, предмет аралык байланыштыруучу, ортомчу, тренер, веб-психолог, медиатор, зордук ишмердүүлүктү аткаруучу болуш керек. Компетенцияга негизделген билим берүү. Туруктуу өнүгүү максатыбыз бул 4-максат. Бул Бириккен Улуттар Уюму тарабынан белгиленген 17 максат бар. Ошонун 4-максат сапаттуу билимге жетишүү керек болуп жатат. Сапаттуу билимге жетишиш үчүн дүйнө жүзүндөгү цивилизациядан артта калбаган адамды тарбиялаш үчүн биз билим сапатын, мазмунун жаңылайбыз, жогорулатабыз да. Мына ошол сапаттуу билим. Бул эмнеме негизделген? 21-кылымдагы көндүмдөрдү ишке ашыруу, өнүктүрүүгө негизделген. 21-кылымда жумшак көндүмдөр деп жатабыз, 4К көндүмү. Бул сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачыл, мамиле түзүү, кызматташуу көндүмү. Демек, ар бир инсан окуп жаза билген, эсептей билген, илимий сааттуу, компьютердик технологияны мыкты билген, финансылык жактан сааттуу, маданий жаандык сааттуулугу бар, өзгөрүүгө ынтызар, ыңгайлаша билген, максатка умтулган, маданий социалдык маданияты жогору, мына ушундай адам болушубуз керек. Мына ушул 21-кылымда көндүм. Анализде ой жүгүртсөк, креативдүү болсок, кызматташа билсек, чыгармачыл адам жашоодо өз ордун таба билет. Мына бул ошол 21-кылымдагы 4К көндүмү деп коебуз. Англис тилинен кыскартылган сөздөр да булар. Critical thinking, creative collaboration, communication деген англис тилинен кыскартылган сөздөрдү жумшак көндүмдөр, soft skills деп уккансыздар, окуучуларыбыз аябай жакшы билет. Ушул көндүмдөрдү ар бир сабакта өнүктүрүүгө багытташыбыз керек болуп жатат. Эми билим берүүдө 21-кылымда санариптик билим берүү, STEM технологиясы киргизилди. Анан азыр актуалдуу болуп жатат Сингапур методикасы. Бул эмнени берет? Курста үйрөнөлүк. Анан функционалдуу сааттуу адам деген эмне? Функционалдык сааттуулук деген термин актуалдуу бизге. Окууга, жашоого, иштөөгө жардам берет. Билген, алган билимиңди турмушта колдоно билүү. Кантип колдонобуз? Алар эмнелер? Табигый илимий, математикалык, бала адам эсептей алуу. Бизде математика менен жашайбыз. Математикасыз жашоо мүмкүн эмес. Окуу сааттуулугу түшүнө билүү, окуган текстибиздин маанисин, мазмунун түшүнө билүү маанилүү да. Табигый илимий, финансылык сааттуулук азыр маанилүү, глобалдык деңгээлде ой жүгүртүү, креативдүүлүк. Мына ушул сааттуулуктар функционалдык сааттуулук деп аталат. Функционалдык сааттуулук бул ишмердүүлүктүн бир түрү. Түрдүү чөйрөдө баарлашууга, мамиледи курууга, турмуштук маселелерди чечүүдө көндүмдөрдү тынымсыз өнүктүрүп турган жөндөмдүү адамды чечмеленет да. Демек, алган билимиңди турмушта колдоно билсең, функционалдуу адам болобуз. Бул PISA'дын талаптары. PISA'да ушул сааттуулуктарды текшерет, баалаган суроолор берилет. Демек, функционалдуу сааттуулуктун түзүмү биз окуучулардын базалык билимдерди менен катар күнүмдүк маселелерди чечүүгө колдонот. Биз сабактан үйрөндүк, предметти үйрөндүк, билим алдык. Эми турмушта күнүмдүк маселелерди ошону айкалыштырып чечип колдоно билишибиз керек да. Мына ушул жаңы багытта 22-жылы математикалык жана глобалдык компетенция, табигый илим, мына ушулар маани берилди. Кийинчерээк кошулгандар мына глобалдык компетенция, финансылык сааттуулук киргизилди да. Мына ушул жетектөөчү компонент 2025-жылдары ушул табигый илимге да басым жасалат деген маалымат бар. Мына ушул математика эң биринчи орунда турат. Заманбап билим берүүдө биз эмнеге көңүл бөлөбүз? Билим берүү стандарт. Стандартты окуп чыгып группага салайын.
өмүр бою билимге умтулуу. Компетенцияга негизделген билим деген бул жөндөмдүүлүккө негизделген билим дегенди билдирет. Ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү, сынчыл, креативдүү болсок, изилдөө, эксперимент, долбоордук иштерди алып барышыбыз керек. Бул ыкмаларды курстан үйрөнөбүз. Изилдөө, долбоордук ишмердүүлүк өтө маанилүү болуп калат. Атайы кружок болуш керек да, атайы сабак дагы болушу керек негизичи. Илим деген сабактар бар го бир нет, ошондо ар бир сабагыбызда ошол изилдөө, эксперимент, долбоордук иштер камтылышы керек. Жана финансылык сабаттуулукту өнүктүрө турган иш-чараларды өтүү маанилүү. Азыркы талап өзүн таануу жана өнүктүрүү багытында иш-чаралар, класстан тышкаркы иш-чаралар ар бир сабагыбызда жүрүшү керек. Жана STEAM методикасы актуалдуу болуп жатат. Санариптик сабаттуулук, компьютердик технология, жаңы тиркемелерди колдонуу, жасалма интеллект, нейро тармактар киргизилип жатат. Функционалдык сабаттуу болсок, 21-кылымдагы көндүмдөрдү өнүктүрүү. Мына ушул жаңыланган багыттар болуп жатат да биздеги азыр билим берүү тармагында ушул талаптар коюлууда. Тарбиялоодо эмнеге көңүл бөлөбүз? Азыркы балдарыбыз биз Z муундан өтүп альфа муундагы балдарды тарбиялап жатабыз. 2010дон берки балдар альфа муун деп аталат. Буларга жакында мамиле кылуу, шыктандыруу, инсандык мен деген позициясын урматтоо, өзүнө болгон баа берүүсүн жогорулатууга багыттоо, ушулар маанилүү. Булар өзүнө ишеними күчтүү, мен позициясы жогору, акылдуу балдар, санарип компьютердин балдары, доордун балдары да. Мүнөз өзгөчөлүгүн билүү, темперамент, баланын социалдык абалын түшүнүү, балага ишеним, сүйүү тартуулоо, эркин сыйлоо баланын, шыктандыруу. Мына баланын азыр психологиялык мамиле өзгөчө зарыл болуп турат. Ошону үйрөнүшүбүз маанилүү. Заманбап окутууда бизде мондай темаларыбыз бар. Инсанга багытталган окутуу, бул ар бир баланын жөндөмүн, өзгөчөлүгүн таанып билүү, компьютердик технологияны колдонуу сабаттуулугубуз мугалимдики. Жаратмандык маселелерди чыгаруу, ТРИС теориясы бар. ТРИС ойлоп табуучулук да. Активдүү окутуу усулдары, дифференциацияланган окутуу, предмет менен тилди интеграциялап окутуу, көп тилдүүлүк, КЛИЛ методикасы, Гарднердин теориясына да таянабыз. Стандарт ишке ашырууда, сабак өтүүдө бул адамдын табияттан эмнеге жөндөмдүү, ошого жараша тапшырма берүү, ошону эске алуу да Гарднердин теориясында. Мисалы, кээ бир балдар логикасы күчтүү, математик, кээ бирөө гуманитардык багытка ой жүгүртүүсү күчтүү, кээ бирөө баланын музыкага жөндөмдүү, кээ бирөө физкультурага жөндөмдүү балдар, дене жана спортко жөндөмдүү, табиятка жөндөмдүү балдар бар. Мына ар бир баланын жөндөмүнө жараша тапшырма берүү, эске алуу. STEAM методикасы бул илим, технология, математика, инженерия деп чечмеленет эмеспи? Баланын эксперимент, жаратмандык, ойлоп табуучулугун өнүктүрө турган ыкма. Көп тилдүү билим берүү бул КЛИЛ методикасы менен айкалышат. Бала ошол бир эле сабакта ошол өзүнө ыңгайлуу тил менен үйрөнүү, көп тилдүү методикасы ушул да. Инновациялык технологиялардын түрү, кейс методика, ишмердүүлүк, модельдик технология, долбоордук иш технологиясы бар инновациялык технологияларда. Инклюзивдик билим берүүдө өзгөчө көңүл бөлө турган балдардын бузулууларына жараша мамиле кылуу, тапшырма берүү. Дизайн, ой жүгүртүү баланын ойлоп табуучулугун, ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган ыкманы колдонуу. Окуп түшүнүү көндүмдөрүн өнүктүрүү ыкмаларыбыз бар. Жана окуу кереметтин стратегиялары, жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүүчү ыкмалар бар. Мисалы үчүн RAF стратегиясы, RACE стратегиясы окуу керемет долбоорунда түрдүү ыкмалар бар. Ошонун баарын үйрөтөбүз сиздерге. Окуу кереметтикин инновациялык педагогика боюнча жүргүзүлгөн долбоор өзүнчө, окуу керемет долбоору өзүнчө, инклюзивдик билим берүү өзүнчө долбоорлор да. Ошонун баардыгын мындай маанилүү сабактарды алып сиздерге көрсөтүп беребиз. Математикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү ыкмаларыбыз бар. Мына ошол финансылык сабаттуулукту өнүктүрө турган иш-чаралар, класстан тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү. Баалоонун түрлөрү калыптандыруучу критерийлик баалоо. Критерийлик баалоо боюнча азыр методисттерди, мугалимдерди окуттук жерлериндечи. Мына ошол критерийге негизделген сабак өзүнчө чоң болот. Бүгүнкү сабак жөнүнө киришип эле да курстун жүрүшүндө деталдуу көрсөтөбүз. Сабак баалоо программалары бар. Башталгыч класстарга окуу керемет менен киргизилди. Муну менен да тааныштырып өтөлү.
Анан бизде стандартта маалыматтык, социалдык, коммуникативдик, өзүн таануу жана өзүн өнүктүрүү, проблеманы чечүү, көйгөйдү чечүү компетенттүүлүгү бар эмеспи негизги. Мына ушул эмнени түшүндүрөт? Стандарт менен биринчи эле стандарттуу стандарттын негизинде мамлекеттик билим берүү стандарты жаңыланды. Ошонун мазмундук тилке деген эмне? Предметтик компетенттүүлүктөр деген эмне? Ошолорго таанышалы биринчи. Андан кийин анан могу негизги компетенттүүлүктү ушуну ишке ашыруу үчүн биз кандай сабак өтүшүбүз керек? Ошол маселе да, ошону үйрөнөбүз. Педагогдун инновациялык ишмердүүлүгү мына азыр конкурска катышты мугалим, 128 мугалим катышканбы республикалык конкурска, ошонун 25 эле өтүптүр. Тест өтпөй калыптыр да. Тесттен жана аккредитация, аттестациядан да өтпөй калып атпайбызбы? Мына ошондон өтүш үчүн биз эмнени билишибиз керек? Билим берүү мыйзамын, мектепке чейинки билим берүү же мектептик билим берүү жанагы стандарттарын билишибиз керек. Мектепке чейинки билим берүү балдарды кароо, тарбиячылар үчүн стандартты билишибиз керек. Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү деген жобо бар бизде, ошону билишиңиздер керек. Педагогдун кесиптик стандарты бар, ошону билишибиз керек. Анан инклюзивдик билим берүү программасы, концепциясы бар, баланын укугу концепциясы, ошол нормативдик укуктук актыларыбыз ушул да, биздин эң негизги мыйзам, анан стандарт. Ошолорду билишибиз керек. Кайсы жобо программалар бар, ошолорду жаттап билип алсаңыздар, анан педагогика, психологиядан тест берилет, ошондо анан сиз өтө аласыз тесттенчи. Гарднердин көп курдуу зыян теориясы адамдын 7 интеллектинин тири берилген мында: тилдик, музыкалык, математикалык, көрө билгичтик, психомотордук, инсан аралык кээ бирөө мындай адамдар менен бат тил табышат го. Жеке өзгөчөлүк, табигый зыян. Мына ушул теориянын негизинде бул стандарт иштелип каралат да ушулчу. Мына ушулдун негизинде анан психологияда адамдын мүнөз өзгөчөлүгү бар. Ошону эске алуу менен дифференциацияланган окутуу берилет. Маалыматтык технологияны пайдалануу үчүн биз санарип лидер болсок, азыр жасалма интеллект киргизилип атпайбы? Видео сабактар, ачык билим берүү ресурстарын билишибиз зарыл. Адаптивдүү окутуу деген эмне? Адаптивдүү окутуу бул мугалими бар же мугалими жок эле онлайн сабак аркылуу, онлайн баарлашуу аркылуу сабак өтүү. Алмашкан метод бул өтө элек темага тапшырма берүү. Үтөн тапшырманы аткарып келишет, анан жаңы темага өтөбүз да. Салттуу менен компьютердик технологияны колдонуу аралаш методу. Окуучуларга компьютердик технологияны пайдалана билүүсүн өнүктүрүү, мугалимдин санарип билимин өнүктүрүү. Мына азыр маалыматтык технологиялар актуалдуу, азыркы бизде билим берүүдө актуалдуу темаларды айтып жатам сиздерге. Мугалимдин өзүнүн ишмердүүлүгүн өзүбүз мен киммин, кандай инсанмын, кандай мугалиммин, менде кандай кемчиликтер бар, мен эмнени сабакта жакшы колдоном, эмнени колдоно албайм, мен эмнени билгим келет, балдар менен мамилем кандай, жашоодо позициям кандай, коомго кандай пайда келтирип, таасир келтирип жатам, өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүзгө анализ жасаганды билелик. Бул биздин кесиптик өнүгүү планыбызга, анан өзүбүздүн жана портфолиоңузга свод анализге жазып алсаңыз болот да. Менин күчтүү жактарым, алсыз жактарым, мүмкүнчүлүктөрүм деп свод анализ түзөбүз го. Ошону анан өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүзгө да анализ ушундай жүргүзсөңүз, кесиптик өнүгүү планды дагы түзүүнү үйрөнөлүк бул жерден. Портфолионун ичинде эмнелер болот экен, мугалим эмнелерди билиш керек, ошолорду бул сабактардан тышкары дагы кесиптик өнүгүү сабактары болот. Мына ошолорду темабыз биз мугалим кесипкөй инсан катары, сабаттуу, билимдүү инсан катары ушуларды билишибиз зарыл. Блумдун таксономиясынын негизинде жогорку тартиптеги ой жүгүртүү дүйнө жүзүндө актуалдуу болуп жатат. Азыр санариптор, компьютердик технология өнүккөндө адам жаратман болуп калган. Биз жаратман балдарды тарбиялап өнүктүрүшүбүз зарыл. Эң жогорку создавать деп турбайбы, жаратмандык ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган ыкмаларды колдонуу зарыл азыр. 21-кылым менен 20-кылымдын айырмасы: борбордук орунда мурда мугалим болсо, азыр окуучу. Биргелешкен көрсөтмө. Билим эмес, көндүмгө негизделген билим азыр стандартта. Мурда теорияны эле алып жаттап айтып берүү болсо, азыр андай эмес. Баланын көндүмү өнүгүш керек, бала өзү ойлоп табыш керек. Мазмун эмес, процесс маанилүү. Теория эмес, практика. Жекече эмес, топтук иш аркылуу сабак өтүү маанилүү. Глобалдык коомчулуктун жүзүндө ой жүгүртүү.
калыптандыруучу критерийлик баалоо маанилүү. Жашоо турмуш үчүн билим алуу, кызматташтык, анан веб база. 21-кылымда мына ушундай мазмун өзгөрүп кеткен. Практикада смарт максатты коебуз, пландаштырабыз. 5i окутуу модели бул сабакка баланы кызыктырып тартып алуу. Бала кызыгат, өзү изилдейт теманы, өзү аткарып көрөт, изилдейт, түшүнөт, түшүнгөнүн түшүндүрүп берет, жасайт, аткарат, өзүнө баа берет кайра. Эгерде жакшы мындай дагы бышыкташ үчүн кайрадан жасап чыгат да. 5i окутуу модели англис тилинен кыскартылган окутуу методикасы. Бул STEM деп берилет да. Ошол STEMдин мазмуну менен биз 5i окутуу моделин дагы азыркы колдонуу маанилүү. Балдардын эркин болуусу шарт, өзүнө ишенимдүү, өз алдынчалуулугун жогорулата турган тапшырма дагы, мамиле дагы беребиз жана ыкма колдонобуз. Өзүнө болгон баа берүүсү жогору адам жашоодо ийгиликтүү болот. Өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликти алган адам жашоодо ийгиликтүү болот. Бул ошол биздин компетенциябыз. Өзүн өзүн уюштуруу, өзүн таануу компетенциясына кирет да. Тилдик көндүмдөрдү өнүктүрүү маанилүү. Бул 21-кылымдагы сабаттуулуктун эң негизги түрлөрүнүн бири. Баланын менен жанагы дебат сабактарды, аналитикалык талдоо, эркин ой жүгүртүүсүн айта билүү сабактарында тилдик көндүмдөрүн өнүктүрүү маанилүү болуп жатат. Көп тилдүү билим берүүдө дагы. Компьютердик технологияны пайдаланууну жөндөмүбүздү өнүктүрүп, топто, командада биргелешкен ишмердүүлүктү көбүрөөк уюштурушубуз керек. Топто уюштуруу маанилүү да. Бул коммуникация, креативдүүлүк баланын эркин болуусуна шарт түзөт. Логикасын өнүктүрүү, активдештирүү, электрондук платформаларды колдонуу, STEM методикасын ишке ашыруу, STREAM методикасы актуалдуу. Сабактын мазмуну жана формасы бала тарабынан демилгелениши керек. Баланын укугу, баланын каалоосу, сунушун эске алуу менен. Үй тапшырманын түрдүү вариантта иштеп чыкса, кайсыны тандайсың деп тандоо мүмкүнчүлүгүн беребиз. Электрондук платформа, электрондук сервистерди колдоно билели. Google Classroom, Google Форма менен, Google дисктерди колдонгонду үйрөнөлүк. Балдарга да колдонсок, ссылканы жиберип коебуз, ушул материалдан ссылка аркылуу ачасыз дагы материалдарды алып таанышкыла десеңиз. Сонунда критерийлик баалоо, калыптандыруучу баалоону колдонсок, мына 5i окутуу модели ушул да, кызыктырабыз, бала сабакка тартылат, изилдейт, изилдеген түшүнгөнүн түшүндүрүп берет, өздөштүрөт, анан өзүнүн билимине өзү баа берет жасаган продуктусуна дагы. Балага менен мугалимдин ортосундагы, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле азыр көйгөй. Чоң маселе да. Балдар менен чоң кишилердин ортосунда гармония болбой жатат. Аларды биз түшүнбөй, биз аларды түшүнбөй жатабыз. Ошондуктан жакында мамиле бала таануу деген дагы, азыркы мезгилдин баласын таануу деген дагы маселе болуп жатат да. Ошондуктан борбордук орунга мамилени коебуз азыр. Жагымдуу маанай, сүйүү атмосферасын, баланын жан дүйнөсүндө ачкычтабуу, ишеним сүйүүсүнө ээ болуу, ийгиликке жетсе сыймыктанып туруу, ар бир иш-аракеттин демилгелөө, жана негативдүү сөздү колдонбоо, бала жөнүндө терскери ойлорду ойлобойбуз. Мына ушул эң негизги педагогикалык психологиялык мамиледе. Педагогикалык технологияны колдонуу бул өтө зарыл. Азыр инновациялык педагогикалык технологиялар деп биз өткөн жылда жаңы долбоор менен башталгыч класстын мугалимдерин окуттук. Долбоордук иштин технологиясы, изилдөө технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, кейс технологиясы, маалыматтык коммуникациялык окутууну модельдөө технологиясы деп инновациялык педагогикалык технология катары долбоор жүргүзүлдү, окуттук да башталгыч класстын мугалимдери. Ушуларды дагы чечмелеп курста үйрөтөлүк. Демек, мугалим сабактын планын түзөт, креативдүү сабакты түзүшүбүз керек. Сабактын структурасы кандай болуш керек? Мына ошол сабактын структурасын сүйлөшөлү. Салттуу сабакта мындай болчу да, сабакты уюштурат мугалим, үй тапшырманы текшерет, мугалим үй тапшырманы баалайт, өткөн теманы кайталайт, бышыктайт мугалим. Жаңы теманы мугалим түшүндүрүп берет, мугалим кайра балдарга тапшырма берет, кайра тапшырманын аткарысына баа коет, өткөн сабакты кайталайт, жалпы сабактын жыйынтыгына балдарга баа коюп, анан үй тапшырманы мугалим берет. Бул салттуу сабак. Эми азыркы заманбап сабакта сабакты кандай уюштурат мугалим? Аткарылган үй тапшырмага бала өзү анализ берет. Эмнени аткарып келди, эмнеге жетишти? Үй тапшырманын аткарылышын өзүнө өзү баа берет окуучу.
окуучу анализ берет да, үй тапшырманын аткарылышына да, тандап алышына да, аткарып келишине. Өтүлгөн өчөкөй күнгө анализ чыгарат, жыйынтык чыгарат окуучу, бышыктайт. Мен эмнени түшүндүм, мен эмнени түшүнгөн жокмун, кечээ эмне теманы өттү, эмне кызыктуу болду, эмне маанилүү болду, мен эмнеге жетиштим деп. Тапшырманы тандайт, тапшырма берет мугалим. Дифференциацияланат тапшырма, анан тапшырманы аткарат окуучу. Өтүлгөн сабакка ушул тапшырманы берүүдө критерийлик баалоо менен эме тааныштырасыздар окуучуларды. Критерийлик баалоо, тапшырмага критерий түзүүнү үйрөнөбүз. Ошондо баланын тапшырмасына тандоо мүмкүнчүлүгүн да беребиз. Бала өзү тандап да алышы керек да ушул жерде. Эми темага жараша, ыкмага жараша албетте кээ бир учурда биз эле беребиз, айрым учурда баланын тандоосуна да коелу. Мугалим, окуучу бул жерде роль маанилүү. Өтүлгөн сабакка бала анализ берет. Мен эмнени түшүндүм, эмнени түшүнгөн жокмун, эмненин үстүндө иштедим, мага кандай өнүгүү болду, мен дагы эмненин үстүндө иштешим керек экен. Өзүнө баалоо, топтук баалоо, бири-бирин баалоо жана башка жекече баалоо сыяктуу сабакта балдар баалайт критерийлердин негизинде. Анан үй тапшырманы мугалим берет, түрдүүн бир нече вариантты сунуштаңыз. Мисалы үчүн долбоор жазып келүү, конспектилөө, сүйлөм куруу дейсизби, изилдөөчүлүк эксперимент аткарып келүү, слайд жасоо, видео сюжет жасоо дейсизби, каалагандай бир нече вариантты сунуштасаңыз, балдар өзүлөрү ошол бирөөсүн тандап алсын. Мен ушуну тапшырманы аткарып келейин деп. Анан сабак башталганда ошол үй тапшырма эмне үчүн ушуну тандап алды, эмнеге жетишти, эмнеге жетишпей калды эткези, эгерде аткарбай келсе ошондо анализдесин балачы. Жоопкерчиликти өзүнө беребиз. Мына ушул өзүн таануу, көйгөйдү чечүү, өзүн өзү уюштуруу компетенттүүлүгү деген ушул. Мунун ичинде сабактын жүрүшүндө биздин предметтик компетенттүүлүктөр ишке ашат, мазмундук тилкелерибиз ишке ашат. Бул тапшырмаларды өтүү сабактын жүрүшүндөчү. Мына заманбап сабактын структурасы ушул. Заманбап сабактын модели окуучу сабактын максатын аныктайт. Сабактын максатын дагы окуучу менен биргелешип коебуз. Өткөн сабактагы алган билимине анализ жасайт, жетишкендигине өзү анализ жасайт. Жаңы билимди өз алдынча биргелешип өздөштүрөт, же өз алдынча же биргелешип өздөштүрөт. Өзү өздөштүрөт. Көрдүңүздөрбү? Мугалим түшүндүрүп берет деген бул жерде көп басым жасалбайт. Албетте түшүндүрүп беребиз, бышыктайбыз, багыттайбыз, бирок өз алдынчалуулук башкы орунда турат. Алган билимин өзү түшүндүрүп берет. Катанын үстүндө кайрадан иштеп чыгат. Эксперимент, изилдөө иштерин аткарат, практикада жасап көрөт. STEM методикасында жакшы ишке ашат да бул. Маалыматты талдайт, өзүнө өзү ачылыш жасайт, жаратмандык идеяларды таап чыгат, сынчыл ой жүгүртөт, чыгармачылык иштерди алып чыгат. Алган билимине, ишмердүүлүгүнө, кемчиликтерине баа берет, көйгөйдү чечет, сабактын жыйынтыгын чыгарат, анализ жүргүзөт, үй тапшырманы тандап алат, сунуштайт, изденип өнүгүп турат. Мына бул заманбап сабактагы модели окуучунун ишмердүүлүгү. Демек заманбап педагог ой жүгүртүүсү өзгөрткөн, көз карашын өзгөрткөн, инсандык өнүгүүдө, кесиптик өнүгүүдө болгон, билимди тынымсыз жогорулатып турган, педагогикалык психологиялык билими бар, креативдүү, чыгармачыл жана самарит мугалим болушубуз керек. Активдүү окутуу усулдарында мындай мисалдар бар. Мисалы, алты шляпа, жакей жана ат, суроолордун таблицасы, микрофондогу театр, кино менин оюмда, менин китебим, жөнөкөй татаал суроолор, морфологиялык паспорт, фишбон жана башка деген ушундай ыкмалар бар да. Активдүү окутуу усулдарында ушуларды да өтөбүз. Окуу керемет долбоорунда мондай стратегиялар бар. Бекеттер боюнча орун алмашуу, көп деңгээлдүү тапшырмалар, окурмандын пикирлеринин тизмеси, Сократтын семинары, сөздөн сүйлөгө, угам, окуйм, түшүнөм, текст түзөм, рафт, рейс, интерактивдүү окуу, окуган чыгармага пикир жазуу, макта сураа, оңдоо, илимий таанып билүүчүлүк, менин күнүм деген сыяктуу стратегия ыкмалар бар. Ушуларды да өтөбүз. Кантип өтөт экенин үйрөнөбүз. Адабий иримдер стратегиясы, бекеттер боюнча орун алмашуу, Сократтын семинары деген жандуу ыкмаларда рафт, рейс, жазуу көндүмдөрүн, ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган ыкмаларда мына ушундай ыкмаларды үйрөнөлүк. Анан Сингапур методикасын үйрөнөсүздөр. Муну башка тренерлер өтөт да. Мен өтө турган сабактар менен тааныштырып атам. Сингапур методикасына да токтолобуз. Анда дагы жанагы сонун тема ыкмалар бар. Мисалы үчүн
жолугушуунун циферблаты, зигзагга окшогон мындай интерактивдүү суроолор деген ыкмалар бар да. Түрдүү мындай жандуу сабак өтө турган ыкмалар бар. Сингапур методикасы боюнча да болот. Класстан тышкаркы иш-чаралар бул окуу керемет менен жана азыркы күндө инновациялык ыкмалар менен өтө турган сонун формадагы сабактар бар. Ата-энелер мектебинди кантип түзөбүз, окурмандар клубун кантип түзөбүз, изилдөө эксперимент иштерин кандай аткарабыз, финансылык сабаттуулукту өнүктүрө турган мен жана финансылык сабаттуулук боюнча жана класстан тышкаркы иш-чаралар бар. Мен финансист дейсиздерби, Финчлистен деген сабактар бар, викторина, STEM, робототехника, IT илимдерин уюштурсаңыздар болот. Атайы курстарды ой жүгүртүү, тилдик, математикалык, менталдык искусство, долбоорлоо боюнча дагы класстан тышкаркы иш-чараларды уюштурсак, эксперименталдык аянтча түзсөк, чет тилдерин өнүктүрүүгө ар бир балабызды, өзүбүздүн балабызды багыттайлык. Инсандык өнүгүү боюнча курстар, оратордук, чеберчилик, дизайн, ой жүгүртүү, адам жашоосунда мамиле темасы, психологиялык мамиле өтө маанилүү. Азыр биздин күндө билим берүү тармагында, коомчулукта ушундай курстар жүргүзүлүп жатат. Ушундай сабактар, ушундай тема, билим актуалдуу болуп жатат да. Жаңыланууларды айтып жатам мен сиздерге. Педагогтун портфолиосунда эмнелер болуш керек? Усулдук материалдар, теориялык, практикалык материалдар, дидактикалык сиздин колдонгон каражаттарыңыз, автордук программаңыз эгер болсо, басма сөз беттеринен жарык көргөн сиздин макалаларыңыз болуш керек. Сиздин сабактарыңыздын фото же видеолордун шилтемелери дагы болуш керек, сүрөттөрүңүз болуш керек. Нормативдик укуктук актылардын жанагы тиркеп салып коюңуз, электрондугундагы кагаз бетинде дагы. Педагогика, психология боюнча материалдар, семинар, тренингде өткөн сиздин мастер-класстарыңыздын материалдары, өзүн өнүктүрүүгө багытталган сиздин материалдарыңыз, жетишкендиктериңиз, сертификатыңыз, сыйлыктарыңыздар, кайсы курстардан сертификат алдыңыз, портфолиоңузга сала бериңиз. Портфолио жекече, усулдук жана чыгармачылык деп бөлүмдөргө бөлүп алсаңыз болот. Мына ушул электрондук портфолиода жалаң ушул материалдардын электрондук форматы электрондук портфолиого жатат. Фото, аты жөнү, резюме, календардык план, жекече өнүгүү планы, теориялык педагогика, психология, инсандык өнүгүү, ата-энелер менен иш алып баруу боюнча дагы пунктуга бөлүп алыңыз. Нормативдик укуктук актылар, мыйзам, стандартты салыңыз, сертификаттарыңызды салыңыз. Мына ушул ирети менен бөлүм кылып салып алсаңыз болот. Ачык сабактарыңыз, колдонгон материалдарыңыз, видео сабактарыңыз, анан пайдаланган адабияттардын тизмесин көрсөтүп коюңуз. Демек, балдардын иштери, өзүңүздүн мастер-класстарыңыз, дидактикалык материалдар болуш керек да. Ата-энелер менен кандай иш алып барасыз, ошонун планыңыз, сабактын иштелмелери, программалар, сүрөттөр, адабияттарды тиркеп койсоңуз болот. Электрондук портфолиодо ушул материалдардын баардыгы PowerPoint'тын шилтемеси, Google PowerPoint бар, Google фотонун шилтемеси, Google дисктин сертификаттарыңыз, сыйлыктарыңыз, ушулардын баарынын жанагы электрондук форматынын шилтемелерин көрсөтүп койсоңуз болот да. Электрондук портфолио кадимки бир папка, анын ичинде шилтемелер жана электрондук варианттар болуш керек. Бул электрондук портфолио. Биздин онлайн курсубуз азыр 15 эмес, 20 же 25 күнгө созулат. Бир ай ушулук жардам, балдар психологиясы боюнча да сабак, инсандык кесиптик өнүгүү боюнча сабак, заманбап сабак жаратуу структурасы, активдүү инновациялык усулдар, Сингапур методикасы кошулду бул жерге. Анан сиздерге логопедия, инклюзивдик билим берүү дагы, көп тилдүүлүк боюнча дагы сабак кошулат. Инсандык өнүгүү мастер-класстар болуп турат бул жерде. Педагогика, психология боюнча дагы билимди кошолук, анан жаңы ыкмаларды үйрөтүлөт. Zoom же Google Meet менен өтөбүз. Google Classroom'да сакталат, Telegram'да сакталат. Тест болот Google форма менен. Электрондук материалдар берилет, сертификат берилет. Кечки саат убакытты болжолдоп алалык, сабактар 2 ай сакталат. Бул бүгүн биздин киришүү сабак болду, эжейлер. Суроолор болсо бериңиздер. Дагы объявление, маалымат кетиребиз. Дагы башка тренерлердин катышуусунда дагы акысыз сабактар болот. 10-октябрга жылдырдык да көпчүлүктүн суроосу менен. Мына ушундай киришүү сабак болду. Биздин билим берүү тармагында ушундай жаңылануулар бар. Кандай суроолоруңуздар бар, эжейлер?
саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Эми платный болотпу? Ооба, 2000 курстун баасы 2000 сом. Мен кеч кирип калдым да ошо. 72 саатка берилет, лицензия бар бизде. Түрдүү тренерлер сабак өтөт. Усулдук жардам берилет сиздерге. Ата энелер менен иш алып баруу деген. Кандай суроолоруңуздар бар? Же билет бекенсиздер мен берген материалдарды? Буларды Саламатсызбы? деталдап мындай чечмелеп өтөбүз да. Саламатсызбы? Менин суроом Сурооңузду кайра бериңизчи. Өчүрүп алдым мен. Кайра бериңизчи, кечирим сурайм. Мен өчүрүп алдым да. ушул курсуңуз дагы 1 жылдан кийин же 2 жылдан кийин дагы өтүлө береби? Ооба, өтүлө берет. Жаңыланып атат да, улам жаңыланып атат. Биз 2022 баштаганбыз. Мурдакы мазмунга караганда улам жаңы мазмунга өттүк да. Жаңы тренерлер кошулуп атат. Өзгөрүп турат курсубуз. Рахмат. Башка суроолор барбы дагы, эжейлер? Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Мына биз көбүнчө Сингапурдун окутуу методикасы дагы кошулат деп атасыз. Ооба. Ар бир тренер өзүнчө кошулат да, эжеке. Ооба, Мен ооба. себеби тургандыгым, баягы сиздин баягы маалыматыңыз үчүн чоң рахмат айтабыз. Себеби биз билбеген дагы көп нерселер бар экен, үйрөнө турганчы. Эми бул методдор, ыкмалар ар жылы кылып атпайбы, алмашылып атпайбы? Мен көбүнчө баягы маалымат алайын дегеним Сингапурдун технологияларынын негизинде окутуунун методикасы жөнүндө. Ушул ушул окутуу дагы ошо 10 октябрдан кийин ар бир тренер өздөрүнчө өтөт да, мен Ооба, ар баягы ким түшүнүгүм өзүнчө боюнча. өтөт. Ооба. Сингапур методикасы боюнча окутулган атай окутподу, чет элден келипчи. Ошол тренерлер өтөт бизге. Ушул баягы Сингапурдук технология деген ушул нерсеге мен өзүнчө жакшы түшүнбөй атам да, ушул нерсени сурайын дегем. Курска коштук. Өткөндө дагы курсубузда бар эле, бирок бир эле тренер өткөн. Мында жаңы окутулду да, атайы Сингапурдан келип окутпадыбы? Мына ошол тренерлер өтөт бизге. Ошолор өтүп калса жакшы болот эле. Биз ушул нерсени, көп нерсени сиздерден баягы күтүп атабыз да. Анан 10 октябрда уже башталат экен да, толук кандуу Толук кандуу курс башталат, ооба. баштала турган болсо. Анан баягындай биз твердый форматта сиздер эми баягы через Zoom аркылуу баягынтип жөнөтпөйсүздөр да, эжеке? Жөн эле ошо онлайн аркылуу эле окуйбуз да. Ооба, онлайн окуйсуздар, материалдар да электрондук берилет. Сертификат да каалаган жерден чыгарып аласыз. Жок, сертификат эми ошондой баягындай электронный уже чыгарып алатабыз андай сертификаттардычы. Анан берки материалдарды дегеним. Ооба, Бизге материалдарды да чыгарып аласыз. Рахмат эжеке, анда калганы түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Рахмат. Кандай сунуштарыңыздар бар? Дагы эмнени билгиңиздер келет? Дагы бир эжеке, дагы биз былтыр деген бизде дагы жанагы эмелерге кирип окуганбыз да, ошо заграницадан бир эмелер, мугалимдерби жанагындай эмелер. Алар ушу сингапурский эме менен беле ошолор дагы? Аны Же алар башка? билбейт экенмин. Мен ошо Сингапурдан келип окуткан Бизде ушундай эмеге тренингден өткөн. киргенбиз да. Кирип анан кийин деген, бирок деген алар деген европейецтер болчу да, англичанча сүйлөшкөн, анан перевод кылып эметип турушкан. Кайсы курстан окудуңуз болду экен? Сиз TOT өткөн окшойсуз. Тренерлерди окутуу тренинг болду да, Сингапурдан келип окуткан тренерлер, кыргыз тренерлер силерди курска катышат да, эми окутат. Сиз окуган курс башка окшойт. Чет элден келген, ал эмне деген теманы өттүңөр эле? Родительский эме боюнча, анан кийин балдардын психологиясын окуткан, андан кийин деген информатика жөнүндө, анан кийин жана сайттарды
кандай кириш керек, сабактын эмелерин, стандартный сабактардын эми түрлөрүн өткөнбүз да, ошол бирдемелерди өткөнбүз, унутуп деле калдым бирок. Ошо бир ай окуткан да бизге. 2 жолу киргенбиз биз дагы. Ошону сурайын деп атам да, Башка тема ошондой экен ал. Педагогика, психология багытында бала тарбиялоо экен сиздин айтымыңыздачы. Башка долбоор экен ал. Мен билбейт экенмин аны. интересно, ошону сурайын деп аткам. Эгерде эжеке дагы бир суроо да. Мгм. Ушул баягы биздин баягы 72 саатыбызда бүтүп кала турган болсо эжеке. Мгм. Анан дагы дополнительный информацияга дагы дополнительный оплата төлөп алсак болобу эжеке? Кошумча бонус сабактар болот. Эмнени билгиңиз келет, ошону беребиз. Дагы кошумча. Ошондо дагы баягы через сиз аркылуу байланышабыз да мына Ооба. бүткөндөн кийин, эжеке? Ооба. Ошентели анда. Макул эжеке, Дагы маалыматыңыз. бир суроо берейинби? Презентацияларды, сабактарды, жанагы эмелерди, мисалы биз сабак берсек, ачык сабактарды, презентацияларды, жанагындай эмелердин баары тең, ушулардын баары тең көргөзөсүңөр да, кандай сайттарга Көргөзөбүз. Ооба. Электронный Word түрүндө материалдарды беребиз сиздерге. Эмнени өттүк, ошону Word материалдарын. Ачык сабакка колдоносуз, чыгарып алып портфолиоңузга салып аласыз. Рахмат. Ошол бүгүнкү маалыматым ушул болду. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат. Убакыт бөлүп сабакка катышканыңыздарга. Бейпилтүн баарыңыздарга жакшы эс алыңыздар. 10 октябрга чейин дагы бир акысыз сабак болот, башка тренерлердин катышуусунда. Ага да катышып, анан толук маалыматты ала бересиздер. Сизге да рахмат эжеке, жакшы дем алыңыз. Рахмат, жакшы эс алыңыздар. Макул. Рахмат.